үйүңдө телевизоруң бар экен, кир жуугуч машинаң бар экен, ата энеңдин үйүндө жашайт экенсиң деген ушундай шылтоо менен жөлөк пул бербей келген учурларды биз көрүп атабыз. Жүздөгөн жарандар ушинтип кайрылып атат. Эми ата энесинин үйүндө жашап атса, өзүнүн жашай турган үйү жок болсо, же мамлекет жерди трансформация кылып бөлүп бербесе, анан үйүңдө кир жуугуч машинаң бар экен, сыналгың бар экен, унааң бар экен деп дагы ушундай ар кандай шылтоо менен, же болбосо күйөөң чет жака чыгып кетиптир, Бишкекке кетип калыптыр деген шылтоолор менен ушуну берилбей келет. Ушуну бир тартипке салып берсеңиздер. Үйлөрдө соцработниктер кыдырып барганда жөлөк пул чектөөдө бул суроолорду сурабай деле чектесе болот, өзүнүн кирешесине жараша эле. Бирок ошол эле учурда кээ бир үйлөрдө машина алып, телевизор алып, жаңы буюмдарды алып коюп атышат, бирок ошол учурда 1000 сом пособияга сурап калганда жөн эле суроо катары эле берилет да. Түшүндүм. Сиз эми мени угуп турсаңыз, тартибинде турабы? Үйүндө кир машинаң болсо, жөлөк пул пособия берилбейт. Тартибинде жок. Анда эмнеге аны колдонуп Кирешесине эле атасыздар? карап туруп чегет. Кирешесине карайт. Эми кир машина мүмкүн кимдир бирөө белекке берип койгондур. Эми азыр телевизор деле арзан эле болуп калды да. Ушуну кайрадан карап, мен сиздерди чакырам, тартипке салып берсеңиздер. Бул тартип жок деп азыр жарыялап койсоңуз, мындай мыйзамда жок деп. Анткени сиздердин региондордо кызматкерлер барып элге ушундай маалымат берип, ошол себептен сага пособия токтотулду деп айтып атат. Хорошо, түшүнүктүү. Ушу боюнча жакшылап иш алып барсаңыздар, чоң рахмат.